Саламатсыңарбы балдар. Азыр бизде математика сабагы. Сабакта биз мисалдарды аткарабыз. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн темаларга карата мисалдарды аткарабыз. Туура ойлонуу менен амалдарды аткарууга көнүгөбүз жана элементи менен сулуу жазууга аракет кылабыз. Өтүлгөн сабакта биз 3 амалдуу маселе деген теманы өткөнбүз. Ошого карата маселелерден аткарсак, дыйкан 54 килограмм пахта терди. Жардамчысы андан 20 килограммга аз терди. Экөө биригип канча килограмм пахта терди? Бул маселеде жардамчынын канча килограмм пахта тергени бизге белгисиз. Ал үчүн биз 54 кемитилген 20 барабар 34 килограмм деп биринчи амалды аткарып алабыз. Мында 34 жардамчынын терген пахтасынын салмагы болуп саналат. Эми биз экөө биригип канча килограмм пахта тергенин билүү үчүн дыйкан менен жардамчынын терген пахталарынын салмагын кошуп коюшубуз керек. 54 кошулган 34 барабар 88 килограмм болду. Демек, бул маселе эки жол менен аткарылгандыктан бул эки амалдуу маселе болуп саналат. Кийинки маселеде мындай дейт: фабрикада 236 чемодан, 375 портфель жана андан 175ке аз сумка даярдалган. Фабрикада бардыгы канча буюм даярдалган? Биз биринчи сумканын санын билип алуу үчүн 375 кемитилген 175 барабар 200 деп сумканын санын таап алабыз. Андан кийин бардыгын сурап жаткандыктан буюмдардын санын кошуп чыгабыз. 236 кошулган 375 кошулган 200 барабар 811. Демек, маселебиздин жообу 811ге барабар болду. Бул маселе 3 амал менен аткарылгандыктан 3 амалдуу маселе деп аталат. Ал эми азыр мисал иштөөгө өтсөк. 334 мисал. Чарба 200 гектар жерге буудай, 150 гектар жерге арпа, андан 110 гектар жерге көп жугору экти. Бардыгы канча жерге эгин эгилген? Бул маселенин шартын түзүп мен силерге жардам бердим. Эми туюнтма түзүп өзүңөр маселенин жообун табышыңар керек. Үч жүз 36 мисал. Бул мисалда кашалуу туюнтмалар берилген. Биринчи кашанын ичиндеги амалдарды, андан кийин кашанын сыртындагы амалдарды аткарып, туюнтмалардын маанисин табышыбыз керек. Берилген амалдарды туура аткарат деген ойдомун.